Кыргызстанда экспорттун көлөмү азайып, импорт жогорулаган. Тактап айтканда, ушул жылдын январ айынан июль айына чейин сыртка чыгарылган товардын баасы 917,8 миллион АКШ долларын түзгөн. Ал эми импорттун көлөмү экспортко караганда 20%га жогору. Бирок Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагына кирген 5 өлкөнүн ичине чыккан экспорттун көрсөткүчү өткөн жылга салыштырмалуу 10%га жогорулаган. Бизде импорт көп экспортко караганда. Биздин сальдобуз терс болуп 1 миллиард 959,3 сальда терс болуп чыкты январь-июльда. Улуттук статистика комитетинин жыйынтыгы менен ушул жылы ички дүң продукциянын көлөмү да 0,13%га төмөндөгөн. Ал эми тышкы соода жүгүртүнүн көлөмү 3,8 миллиард АКШ долларын түзүп, 2017 жылга караганда 14%га жогорулаган. Ошондой эле айыл чарбасында реалдуу өсүш 1,8% болуп, жылыш аз. Түндүк дегенде ушундай көп объектилердин жанагы бүтүрүшүп отчетторго кандай киришти билбейм, бирок ошондой өйдөрөөк өсүш болуп туруп, анан кийинки жылда азыраак болуп калышы да ошондон да эметиш мүмкүн да. Анан дагы эми жаңы президент шайлап, жаңы премьер-министр, жаңы аппарат, то есть кабинет министров болуп, анан ичти мындай эмеден деле көрүнгөн жок, мындай иштеп аткандарычы. Көрсөткүчтөр. Буга карабастан кыргызстандыктардын саны өсүүдө. Өткөн жылга салыштырмалуу калктын саны 117 миңге көбөйүп, 6,257,000 миңди түзгөн. Мунун 66% элетте жашаса, 32% шаар тургундары. Муну аталган кызматтын өкүлдөрү айтып, өлкө аймагында жумушсуздук көбөйгөнүн кошумчалашат. Кыргызстанда жумушсуздуктун саны өткөн жылга салыштырмалуу 0,9%га төмөндөгөн. Муну 1000 адам менен эсептегенде 68,8% адам жумуш менен камсыз болуп, алардын орточо айлык акысы 15,765 сомду түзүүдө. Ал эми калган 32%-ын жумушсуз жүргөн жарандар түзөт. Жыйынтыгында өлкө аймагындагы элдин 26,6% жакырчылыкка кабылган. Жакырчылыкка кабылгандардын саны 2017 жылы 1,601,000 адамга жеткен. Мунун 72%-ын элеттиктер түзөт. Мындан улам миграцияга кабылган жарандардын саны айыл тургундары десек жаңылыштык болбойт. Учурда чет өлкөдө иштеген кыргызстандыктардын саны 800 миңге жетсе, анын 640 миңдей Орусиянын аймагында эмгектенишет. Мындан улам аткаруу бийлиги элеттиктерди жакырчылыктан чыгаруу жолун кантип табары азырынча белгисиз. Гүлзара Бакаева, Арнас Маратов, Next TV.